эле сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан математика сабагында көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жакшы маанай жана окууларыңарга ийгилик каалайм. Китеп, дептер, калемиңерди камдап алган болсоңор, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн сабакта суу дүйнөсүнө саякатка чыгабыз. Алдыда силерди көптөгөн кызыктар күтүп жатат. Экранга көңүл буруп, туура жоопту тапканга аракет кылгыла. Ар бир туура жооп үчүн силерге бир деңиз жылдызы берилет. 5 менен 4-түн көбөйтүндүсү 20. 5 менен 8-тин көбөйтүндүсү 40. 45 менен 9-дун тейиндиси 5. 35 менен 5-тин тейиндиси 7. 5 менен 6-нын көбөйтүндүсү 30. Азаматсыңар балдар. Баарын туура таба алдыңар деп ойлойм. Балдар, бул суроого көңүл бургулачы. 6-га көбөйтүүнүн жадыбалы бизге таанышпы? Ооба балдар, өткөн сабакта 5-ке көбөйтүү жана 5-ке бөлүүнүн жадыбалы менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 6-га көбөйтүүнүн жадыбалы. Бүгүн сабакта 6-га көбөйтүүнүн жадыбалы тууралуу маалымат аласыңар. Жадыбалды пайдаланып, тапшырмаларды аткарасыңар. Суу дүйнөсүнө саякат кылуу менен жаратылыштын кооздуктарын сактоону үйрөнөсүңөр. Келгиле анда 6-га көбөйтүүнүн жадыбалын чогуу түзүп алалы. 6 көбөйтүү 1 барабар 6. 6 көбөйтүү 2 барабар 6-дан 2 жолу дегенди билдирет. Демек, 6 кошуу 6 барабар 12. 6 көбөйтүү 3. Бул 6-дан 3 жолу дегенди билдирет. Демек, 6 кошуу 6 кошуу 6 барабар 18. 6 көбөйтүү 4. Бул 6-дан 4 жолу дегенди билдирет. Барабар 24. 6 көбөйтүү 5 30. 6 көбөйтүү 6 бул 36. 6 көбөйтүү 7 42. 6 көбөйтүү 8 48. 6 көбөйтүү 9 бул 6-дан 9 жолу дегенди билдирет. Демек, бул 54. 6 көбөйтүү 10 бул 6-дан 10 жолу. Демек, 60 болот. Мына балдар, жадыбалды түзүп алдык. Эми дептериңерди ачып, калемиңерди камдагыла. Темага карата тапшырмаларды аткарабыз. Балдар, экрандан канча катар балык көрүп турасыңар? Ооба, 6 катар. Ар бир катарда канчадан балык бар экен? Туура, 6 катарда 6-дан балык турат. Балыктардын жалпы санын табабыз. 6 кошуу 6 кошуу 6 кошуу 6 кошуу 6 кошуу 6. 6-дан канчоо? Ооба, 6-дан 6. Демек, 6 көбөйтүү 6 36. Демек, бардыгы 36 балык бар. Балдар, жадыбалды пайдаланып көбөйтүндүлөрдү тапкыла. Келгиле эми чогуу текшерип көрөлү. 6 менен 5-тин көбөйтүндүсү 30. 6 менен 3-түн көбөйтүндүсү 18. 6 менен 4-түн көбөйтүндүсү 24. 6 менен 8-дин көбөйтүндүсү
48, 6 менен 7-нин көбөйтүндүсү 42, 6 менен 9-дун көбөйтүндүсү 54. Эгерде жооптор дал келген болсо, азаматсыңар балдар. Эгерде ким табууда кыйналган болсо, жадыбалды жаттап, дагы да машык кыла. Марат 6 күндө 9дан балык кармап, 5 балыкты сатып жиберген болсо, өзүндө канча балык калган? Балдар, кунт коюп угуп, жакшы түшүнөбүз. Марат 6 күндө 9дан балык кармап, 5 балыкты сатып жиберген болсо, өзүндө канча балык калган? Бул эмне? Туура балдар, бул маселе. Келгиле, алгач маселенин кыскача шартын түзүп алалы. Бизге берилген маселеде эмне белгилүү? Туура, Марат 6 күндө 9дан балык кармагандыгы белгилүү. Демек, кармады 6 күндө 9дан балык. Андан кийин 5 балыкты сатып жибергендиги белгилүү. Демек, сатты 5 балык. Эмне белгисиз? Биз эмнени табышыбыз керек, балдар? Туура, өзүндө канча балык калгандыгы белгисиз. Демек, калды канча балык. Ал эми маселенин чыгарылышын болсо, кааласаңар туюнтма түзүү менен, кааласаңар ар бирин өз алдынча да тапсаңар болот. Келгиле, чогуу туюнтма түзүп көрөлү. Демек, кармады 6 күндө 9дан балык. 6 көбөйтүү 9 деп жазып алсак болот. Ал эми сатты 5 балык. Демек, 5 балыкты сатып жаткан болсо, балыктар азайып жатат. 6 көбөйтүү 9, кемитүү 5. Мына балдар, туюнтма түзүп алдык. Келгиле эми туюнтманын маанисин өз алдыңарча таап көргүлө. Туюнтманын маанисин тапкан болсоңор, чогуу текшеребиз. 6 менен 9-дун көбөйтүндүсү 54, кемитүү 5. Барабар 49 балык. Демек, жообу Маратта 49 балык калды. Кийинки сүрөткө көңүл бургула. Балдар, суу астынан мына ушундай кооз таштарды көрүүгө болот. Суучу ушундай жашыл, кызыл, сары түстөгү кооз таштардын ар биринен 6дан алып чыкты. Бардыгы канча таш алып чыккан? Келгиле балдар, маселенин кыскача шартын схема аркылуу түзүп көрөлү. Жашылдан 6, кызылдан 6, сарыдан 6. Бардыгы канча таш? Балдар, эсебин өз алдыңарча таап көргүлөчү. Текшеребиз. 6 кошуу 6 кошуу 6. Демек, 6 көбөйтүү 3 барабар 18 таш. Жообу бардыгы 18 таш алып чыккан. Балдар, силер да ар кандай түстөгү таштарды топтоп, ушундай жол менен эсептеп көргүлө. Силер үчүн абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Кийинки тапшырмада жадыбалды пайдаланып, ката жазылган жоопторду тапкыла. Канчалык байкагыч экениңерди текшерип көрөлү, балдар. Текшеребиз. Мына ушул мисалдарда ката бар. Туура жооп 2 менен 6-нын көбөйтүндүсү 12, 6 менен 6-нын көбөйтүндүсү 36, 1 менен 6-нын көбөйтүндүсү 6,
7 менен 6-нын көбөйтүндүсү 42. Азаматсыңар балдар, каталарды оңой эле байкадыңар деп ойлойм. Кийинки суроону кунт коюп уккула. Жээкте 5 катарда 6-дан кеме турган. Дагы 4 кеме келип кошулду. Жээкте жалпы канча кеме турат? Балдар, бул маселеге төмөнкү туюнтмалардын кайсынысы туура келет? 5 кошу 6 кошу 4, 5 көбөйтүү 6 кошу 4, 5 көбөйтүү 6 көбөйтүү 4. Үчөөнүн кайсынысы туура келет деп ойлойсуңар? Ооба, экинчиси. Себеби 5 катарда 6-дан кеме турат. Демек, бул 6-дан 5 жолу. 6 көбөйтүү 5 дегенди билдирет. 4 кеме келип кошулса, демек 6 көбөйтүү 5 кошу 4 болот. Туюнтманын маанисин таап көргүлөчү. Текшеребиз. Туюнтманын мааниси 34. Демек, жообу жээкте 34 кеме турат. Азаматсыңар балдар. Эми жадыбалды пайдаланып бул таблицаны толтурабыз. Бош чакмактын ордуна көрсөтүлгөн сандарды көбөйтүп көргүлө. 6 менен 5-тин көбөйтүндүсү 30. 6 менен 4-түн көбөйтүндүсү 24. 6 менен 7-нин көбөйтүндүсү 42. 6 менен 8-дин көбөйтүндүсү 48. 5 менен 5-тин көбөйтүндүсү 25. 5 менен 4-түн көбөйтүндүсү 20. 5 менен 7-нин көбөйтүндүсү 35. 5 менен 8-дин көбөйтүндүсү 40. Азаматсыңар балдар. Абдан жакшы аракеттендиңер деп ойлойм. Эгерде ким кыйналган болсо, сөзсүз жадыбалды жаттап машык кылар. Мына балдар, силер бүгүнкү сабакта 6-га көбөйтүүнүн жадыбалы менен тааныштыңар. Жадыбалды пайдаланып, көптөгөн кызыктуу тапшырмаларды аткардыңар. Суу дүйнөсүнө болгон саякат, кооз балыктар, таштар силер үчүн абдан кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлойм. А мен болсо силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Кийинки математика сабагында көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.